Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, амансыздарбы? Максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Москванын четинде мына ушул 1,5 миң баш кой кармаган өзүбүздүн Рустам агабыздын чоң фермасына келип калдык. Метрого жакын жерде дагы өздөрүнүн бойналары бар. Заказ берип койлорду жесеңиздер болот. Круглый год болот да булардачы. Негизги фермалары Волгоградскийде экен, башка областта. Ошол жактан алып келип 4 айлыгынан баштап дейт, ошол жерде арпа берип, чөп берип багабыз дейт. Байкаңыздарчы, мына куйруктарын караңыздар, бардыгы Эдилбайс койлор экен. 6 айдан баштап 2 тишке чейин ушул жерден тандамай калып кетсе болот дейт, мынакей. Кой көп туугандар, кой көп. Кой көп. Анан эгер дейт, оптум бир 50-60-ты союш керек болсо дейт, өзүбүздүн мына жердеги бойнодон ушул жерден алып кетип сойсо болот дейт. Основной күндө күн алыс 50-60-ты ошол метро жактагы бойнога алып барып турушат. Номерлерге байланышсаңыздар, ошол жактан адресин берет демекчи да. Бул жерде кой көп. Эчкилер дагы бар. Энчиге эчки алып ушул жерден эч кылсаңыздардан болот да. Мына. Улакка эчки алсаңыздар болот демектей, дегендей. Мына. Жерден агаларыбыздан коюлган келдиңиздерби? Уланакай, жакшырбы? Сиздерби? Сиздер аманса. Кечеле Савеловский тап жүрөтсүңөр го. Бияга келип калдыңарбы? Жакшы. Коюлган келдиңиздерби? Ооба да. Жакшы. Ошо Озачага келдик. Рустам менен кошодон бир кабар алып кел депчи. Атайын бул жерде мынакей бардык аттуу башы жигиттер келген атайынчы. Дегендерденчи. Жакшы, ишиңиздер ийгилик. Как раз. Каласа кийин мен мага сөз бердиле. Сизби? Экөөсү сүйлөп бериңиз. Сарай боюнча. Сарай жакшы, аябай жакшы. Таза кармайт экен. Таза кармайт экен. Койлордун бардыгы жакшы. Биз реклама тартып жүрөбүз. Эң бир крупный кармаган ушул жер деп билебиз да. Былтырдан тартып кеткенбиз. Биз дагы ошол биринчи жолу келип көрүп атабыз. Ишиңизге ийгилик ага, тынч болуңуз. Акырындап көргөзө берелик. Бул жерде койдун түрү бар экен. Мындай сарка деп коет бизде. Мындай чоң-чоң эчкилер дагы бар экен да. Карагыла. Чебиш деп коелу элек. Эчкилер дагы бар экен. Бул жакта полный жанагы дейт. Токтулар дагы бар деди. Основной кочкор кармайбыз дейт. Полный кочкор кармайбыз дейт. Шарттары деле жакшы экен бирок, мындай условия деле жакшы экен. Тазалап туруп эле сууну бере берет экен да. Мына. Мына. Куйрукту карагыла, былай. Дадыл экен бирок. Оппа. Бул жагын карайын. Куйруктуу койлор экен. Булардын балары туугандар 360 рубльден живой веске баланып кеткенин дачечи. Жем деп карап атабыз ушул жерде дейт. Азыр наркы сарайдан тартабыз. Кайсы учурда болсо дагы чайханага болобу, башкага болобу алып, союп, жеп пайдалансаңыздар болот. Муну карасаң. Бул кармабай эле мындай виттен эле көрүнүп турат, бул семиздигичи. Толку кочкор экен бул жерде. Ар бир ушундай бөлүкчөдө 50-60тан бар дейт. Ошондой тууганда наркы сарайга өтөлгөндө. Бул жакта коrodо дагы толтура кой экен. Байкаңыздар. Үйүздүү дейсиздерби? Бирек кетмен куйруктары дагы бар экен. Каалаган форматта муну карагыла. Урукту кала турган кочкорлор дагы бар окшойт, мына. Чоң-чоң. Бул жер бир гил деген бир кочкор көрдүк элек жана. Андан көргөзөбүз азыр. Кыскасы кой туугандар круглый год болот. Андыктан бардык контакттар менен группалар менен таратып койресиздер. Чоң кочкорлор дагы бар экен да. Молодец. Фермага көрүп чындыгында суктандым да. Эми мал койго кызыгабыз го, бардыгыбыз эле туурабы. Мага чалып байланышкандар көп болот. Тиберден кантип мал алып кетсе болот деп. Мен кабарым жок деп атам. Барып калдык, тарттык депчи. Ошондойлордон тартып коюш керек экен. Кыргызстанга мал алып баргандар болсо байланышка чыккыла турганда бир тартайлык силер дагы. Мына. Чоң кочкор ушул окшойт, Эң кочкор. Чоңго. Ушундай чөптөр менен багышат экен. Мына токту деди. Токтулар бар экен мына. 1,5 жаш, 1 жаштык козулар дейм булар. Суулары, тузлары ар дайым болот экен. Койдун бардык форматтагылары бар. Токту дейсиздерби, кочкор дейсиздерби, жашырагы дейсиздерби, мына бардыгы бар. Урукту калам десеңиздер ага дагы бар мына чоңдор.
Бойнаны тартып ошон менен коштошобуз туугандар. Андыктан ага чейин полный таратабыз, лайктан басабыз. Эгер койлор ушул жерден союлуп, эгер сакталып бир жака жөнөтө турган болгон болсоңуздар, бул жерде морозильниктер дагы бар. Комната полный эле морозильник экен да. Канча деп айтсам болот, бир 5-6 тоннага чейин эт пата турган морозильник экен. Бул жактан тушаларды илип кое турган жер окшойт, мен оюмча. Балким сое турган жер, иле турган жерлер бар, тактайлары бар. Лаборатория дейт, бул жагы дагы бар экен. Полный кандай деп коет? Нормага туура келе турган бойна да бул жерчи. Бул жерден соет туугандар, койлорду илип. Бул жактарда раковиналары бар. Бул жактан кой кору таманга тарапка мындай чыгып кетсе болот. Койлорду ушул жерге камап, ушул жерден бирме-бир койлор келе берет. Эгер оптум сое турган болсо, ушул жактан келет. Анан агабыз деңиз бүгүн Оз Ачарга 7 дубанын аксакалдарын кошуп чакырыптыр. Биз дагы ошол жерге келип калдык. Чагылдырып койлук деп атабыз. Мына мекендештерге, чечеде жүргөн мусапыр бир туугандарыбызга, бардыгыбызга аксакалдардан бата бергенди аны кыскача чагылдырып коелук. Анда эмесе бизден алыспай туруңуздар. Номерлерге байланышкан болсоңуздар, мына Москвага жакын жердеги бойнадан алып кете бересиздер. Номерлери, адрестери беришет полный. Номерлерге байланышсаңыздар болот. Кой наличие круглосуточный ушундай круглый год болот демекчи. Буларды өздөрү да кой ар дайым келип союп ушул жерден кетсеңиздер болот. Кааласаңыздар оптум алыңыздар, кааласаңыздар туугандар энчик алып кетиңиздер. Эчкилердин балары 350дөн экен килограммы. Анда эмесе кеттик. Жакшы ийгиликке жетип отурасыңар. Ушунча Кыргызстандын элин бириктирип чай бериш да бул кыйын нерсе. Тапканыңарга Аллахым барака берсин. Аллах Тааладан эмнени тилеген болсоңар ошо максатыңарга жеткиле. Үйүңөргө дайыма тойлорго келейик. Биз силер менен сыймыктанайык. Ишиңерде дайыма ийгилик болуп, мына ушу Кыргызстандын акаларың менен дайыма жакшылык тойлордо жолугуп жүрүлө. Кудай Тааладан эмнени тилесеңер ошону Аллахым берсин. Кармаган орозоңуздарды бардыгын Аллахым баракасын берсин. Амин. Ушу дастарханда отурабыз. Ушундай дастарханыңар дайыма төгүлүп чачылып турсун. Ушун чекеш ушундай уруктууган эл журтуңар менен дайыма аман болду. Жаратканым силерге өмүр берсин, денсаулык берсин, тапкан туккан баары жаш ажырасын. Түнүңөр бийик, колуңдон төшпөй шамшыраңар дайым жан турсун. Улдан урмат, кыздан кызмат көрүп, ушу эл журтуңар менен тага журт, ата журт, кайын журтуңар менен Кудай ошону көп досторуңар менен болуп, ушу бизнесиңерде ийгилик жаратканым ушу бередине чутунтпасын, дайым берип, ошол мынакей элге жардам берип, колдон келишинче мындай жашнагай фермаларды ачып, жакшы бир шарттар жүрүп атсаң ошонун арты жакшы менен өткөн болсун. Жаратканым ушу тапкан туккан баары жашырасын. Бүгүн мынакей улуу күндө, жараткан улуу күндө жашнагай ооз ачылып, элдин баарын чогултуп, акбат албасыңар дайым бар болду. Элдин улуу болуп дайыма, элдин арасында дайым бар болду. Тапкан туккан баары жашырасын. Ортобуз болсо туугандар. Эмнени кааласаңар, ошол аткарылсын. Мынтип орозо мезгилинде ооз ачылуу кылып атасыңар, ошол соот тийсин силерге. Бала чакаңарга тийсин. Жашылыкта эле жүрө бергиле. Ушундай элдин батасын алып, көп жетишкендиктерге жеткиле. Амин. Мен уккандан бир көргөндө бүгүн мынакей сарайды барып көрүп, көз үстүнөн көрүп, купулга толуп дегенде жакшы, аябай жакшы, таза ичи, немецкий качество дегенде ошого аябай токтондук. Берекесин берсин, Кудай Таала силерге ишиңерге ийгилик, денсаулык, ишиңер ийгиликтүү болуп, орозодо ошол нет эле кылып, не дуа кылсак ошонун баарын Кудай Таала берсин. Экезелеп. Ошол аман эсен болгула, ортобузда ынтымак сыйы тарты берсин. Дастарханыбызга береке берсин. Баштаган ишиңер байсалдуу болсун, агаргыла, көгөргүлө, ушинтип кыргыз халалдап дегениңер дагы сүйүндүрүп атат бизди. Ушундай жакшы ийгиликтерге кыргыздарым жетише берсин, ийгиликтер көп болсун. Кудайдын улуу күнүндө чай берип атасыңар, эки эселеп көбөйсүн, Амин. Рустам Кошой, ниет эле кылсаңар, Алла Таала ошо ниетиңерге жеткизсин. Ар дайым денсаулыгыңар бекем болсун. Үйлөрүңөр менен эки дүйнөдө жакшылык насип кылсын. Тапканыңар дайыма жакшылыкка өзүңөргө буйрусун. Мына кандай менеп кыргызда жакшы сөз бар го. Кызара жүрсүң, саргара жүрсүң, кызара бөртөсүн деп. Ошон үчүн менеп силердики менетиңердин
эл баалап, Алла Таала баалап ушу өзүрүн көргүлө. Анан жакшы дагы сөз бар жакшы. Куш канаты менен учуп, буйругу менен конот. Ушу мен силерди карап туруп жакшы сыймыктанам да, бириң канат болсоң, бириң буйрук болуп, бириң кайтара, бириң буйрук болсоң, бириң канат болуп, бириңи жакшы колдоп, достугуңар түбөлүк болсун да. Амин. Алла Таала барлык тилеген ой максаттарыңыздар жеткирген болсун. Аллах Таала насип этип мына Москваны адалет менен камсыздап, чайханаларды иштетип жакшы кылган иштерин билебиз. Жакшылыктарда, биримдиктерде ынтымакта жүрө берелик. Негизи бир адамды оозун ачыруу бир канча бир түйшүк, канча бир акча кетет. Ушунча адамды 7 областтан мекендештерди чакырып, мына могу жерден аттуу башты адамдарды чакырып, ушул жерден козу чаркып атат. Аксакалдарды чакырган экен, аксакалдар кол тийбей калыптыр. Ар жерде озочолор көп болуп, чакыруу көп болуп, 7 областтан ушундай өкүлдөр келди мындай айткандачы. Жакшы күндөрү жолугуп жүрө берелик туугандарым. Ушул кой-пой болсо алыңыздар, ушул өзүбүздүккө калсын, ушул жагы дагы болсо дагы өзүбүздүккү болсун. Байып кетсе дагы өзүдүктөр байып кетсин деген сөз да. Амин Аллах. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, Чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.